бат эле, не деген ыйык ат эле. Өрттөнүп күйгөн сен үчүн табылгыс бактың ат эне. Арбаңыздар сүйүктүү теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде Ош улуттук драма театрында Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү Жеңиш Шакиров жана Майрамбек Шакировдордун ат эне аттуу тушоо кесүү концерти өтүп жатат. Бүгүнкү концерт кандай өтөт? Кандай жаңылыктар бар? Алдыда биз менен чогуу көрүңүздөр. Биринчиден бул концерттин белгиленгенине 2 ай болду. 2 айдан бери ушул досум экөөбүз тынбай даярданып атабыз. Концерттин атын ат эне деп койдук. Себеби дегенде ушул ат энелерибиздин көзү барында, көз тирүүсүндө ушул алгачкы тушоо концертибизди берип алалы дедик. Ошол өзүбүздүн ат энелерибизден бата алып. Ушул эми бул идеяны мен 1 жыл алдың айткам, Жеңишке ушул концерт коебуз даярдан деп, убакыт сааты чыгып бүгүн концерт болуп отурат. Концертибиз эми буюрса ошол жактан көрөсүздөр. Жакшы даярданганбыз. Жеңиш айткандай жандуу үндө. Ошол алгачкы тушоо кесүү концертибиз. Буга чейин да биз ОГП'де концерт бергенбиз. Ошентип кадамдарыбыз чоңоюп баратат, анан калганын эми убакыт көрсөтөт. Жеңишбек жана Майрамбек инилерибиздин концертине, тушоо кесүү концертине жалпыңыздарды кош келиңиздер деп коюуга уруксат этиңиздер туугандар. Кош келиңиздер.
болгону менен чындыгында уже элге жаккан, элдин арасында уже таанылып калган жигиттер. Ошондуктан колдоочулар аябай көп келди. Аншлаг менен өтүп атат деп айта алам. Ошол чыгармачылык чоң игиликтерди каалаймын. Элге таанылган жигиттерден болот үмүтүбүз чоң. Бүгүнкү эки иниме Майрамбек Жеңишке дагы да болсо чыгармачылык ийгиликти каалаймын. Ар дайым ушундай мындан чоң концерттер берип жүрө берсин, ийгилик каалайм. Рахмат. Биздин окуу жайдын жетекчиси Бекмурза Бекболотович жогорку деңгээлде колдойт. Элдин маанайы абдан жакшы. Балдардын маанайы да сонун. Эң негизгиси баардыгыбыз жакшы маанайда. Мен ойлойм, Кудай кааласа, Жеңишбек менен Майрамбек мына ушундай жигиттерден деп ойлойм. Кудай кааласа, мына ушул тушоо кезинде ушул жигиттердин ырында биз болдук эле деген бир сыймыкка ээ болосуздар деген ойдомун. Өзүнүн ушу чыгармачылыгы менен алектенген, өзүнүн үнүн бакестеп чоңойткон мына ушул эки жигитибиз Кудай кааласа мындай тушоо кесүүлөр, мындай чыгармачылыктар силердин алдыңарда турат. Эки баламын ушул жакшы тушоо кесүү азем болуп атат. Концерт аябай жакшы болуп атат. Биз үчүн бир сыймыктуу жакшы нерсе болду. Бул тушоо кесүү концерт беришем кыйын аябай.